Фирмасын сел-саяктарга каттаган Финпол коррупциялык схеманы жок кылды. Финансы полициясы өзгөчө ири өлчөмдө салык төлөмдөрүн жашырып келген коррупциялык схеманы аныктап жок кылды. Бул туурасында аталган органдын маалымат кызматы билдирди. Аталган топтун ЭЭПке мүчө өлкөлөрдөн товардык материалдык баалуулуктарды Кыргызстанга салык төлөбөй ташып киргени айтылат. Финполдун маалыматына ылайык, кылмыштуу топ бийлик өкүлдөрү менен жең-ичинен сүйлөшүп алып, башка мамлекетке көчүп кетүүгө камынган жарандарды, психикалык жактан оорулууларды жана сел-саяктарды пайдаланган. Бул адамдарга 20-30 миң доллар берүүнү убадалап, алардын атына өзүлөрүнүн фирмасын каттаткан. Аталган фирмаларга ЭЭП өлкөлөрүнөн элдик керектөөчү товарлар ири көлөмдө ташылып келинип, бирок тийиштүү салыктар төлөнгөн эмес. Мыйзам боюнча импорт товарлары үчүн фирма ээси салык төлөшү керек. Бул учурда фирманын жасалма түрдө катталган ээлери жоголуп кетет да, чыныгы ээлерине жоопкерчиликтен качууга шарт түзүлгөн деп айтылат маалыматта. Бул факты боюнча 13 февраль күнү аталган кылмыштуу схеманын башкы уюштуруучусу Делген А аттуу жаран кармалган. Шектүүнүн баш коргоо чарасы 1-май райондук сотунда тандалып, Бишкек шаарынын номер 1 тергөө абагына киргизилген. Ал тергөө бүткөнгө чейин камакта болоору айтылат. Кармалган жарандын үйүн жана автоунаасын тинтүү учурунда Казакстан, Россия компанияларынын мөөрлөрү, бухгалтердик документтери, Кыргыз Республикасынын жаранын паспорту, ошондой эле ири суммадагы акча табылган. Ошондой эле Финпол бул коррупциялык схеманы жок кылуу, жагымдуу климатты жана бизнес өкүлдөрүнүн бирдей шарттагы атаандаштыгын түзөөрүн белгилейт. Аны менен катар учурда экономикалык коопсуздукту, анын ичинде бизнести коргоого багытталган иштерди жигердүү алып барып жатканын эскертти. Булак, Спутник KG. 3 эркек зордуктап жүргөн деген жабырлануучу жигит милицияга тосмо арыз жазды. Жалал Абад облусунун Чаткал районунда бир тууган 2 бөлөм жана кошунамдын баласы зордуктап жүргөн деп милицияга кайрылган бала тосмо арыз жазды. Бул тууралуу Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматынан билдиришти. Жабырлануучу тосмо арыз менен кайрылгандыгын тастыктайбыз. Бирок бул факты оор кылмыштардын катарына киргендиктен тергөө амалдары мыйзам чегинде жүргүзүлө берет деп билдирди маалымат кызматы. Буга чейин милицияга Жалал Абад облусунун Чаткал районунун 19 жаштагы тургуну 2010 жылдан бери бөлөлөрүн коркутуу, үркүтүү жолу менен зордуктап жүргөн деп кайрылган. Бул факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталган. Булак, Назар Ньюс KG. Журналист Шайырбек Абдрахман премьер-министр Улукбек Мариповдун акимдерге карата күтүүсүз барып текшерем деген эскертүүсүнө пикирин жазды. Азыр акимдерге күтүүсүз барам, айтып коеюн, капа болбогула деп эскертүү берип, үстөлдү бир койгондо эмне толк. Же эмне акимдер мурдагы СССРдегидей 5 жылдык планда аткаралы деп айыл-майыл кыдырып, буудайдын учун сыдырып жүрүптүрбү? Азыр эми акимдердин колунан кайсыл кокон тыйын келет? Же элге банктан пайызы арзан кредит алып береби? Же жеке менчик жерлерин айдатып өрөөндү берип, аны сатып алуу иштерин сүйлөшүп дыйкандарга сунуш айта алабы? Аким деген неменин колунан эмне келет азыр деп сурагылачы элден. Күтүүсүз барып калышым мүмкүн деп койгонун, күтүүсүз барсаң кайра жакшы. Сага деп ар кайсыл начальник, соодагер, салыкчы, токойчудан бери тыйын чогултуп, союп бере турган жылкы союлбайт, кой союп берип же аш көш менен үстөлүңдү гүлдөтүп жиберип узатышып коюшат. Сен андан көрө айыл чарбага силер күтпөгөн жактан инвестор таап берем. Жер шартыңарды, элеттин ишкерлерин, дыйкан малчыларды, бал челекчи фермерлерди тизмеге алып, алардын жаңыча идея сунуштарын чогулткула. Элетти өнүктүрүү боюнча өз көз карашыңарды камдап жүргүлө дебейсиңби? Я, күтүүсүз барып калган жакшы бекен же, деди. Булак, эмне кеп? Акин Токтоналиев Садыр Жапаров менен соттошпойт. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын мурдагы жетекчиси Акин Токтоналиев президент Садыр Жапаровду сотко бербейт. Бул тууралуу ал өзү соц тармактагы баракчасына маалымдады. Ал президент менен акыйкатты талашып, даражасы көтөрүлгөнүн белгилейт. Акин Токтоналиев Садыр Жапаров КТРКга берген маегинде анын радикалдуу топтордун кызыкчылыгын коргогонун айтып, аброюна шек келтиргенин белгилеп, сотко кайрылмакчы болгон. Белгилей кетсек, Акин Токтоналиев Садыр Жапаровдун мурдагы жактоочусу. Булак, Назар Ньюс KG.
Интернет жылдызы Бекболотту Анжелика Багуалова буга чейин социалдык түйүндөргө президент Садыр Жапаровго 2 кабаттуу мектеп салып берүүсүн суранган мектеп окуучусунун видеосу тарап, коомдо кызуу талкуу жаратып, анын артынан ал интернет жылдызына айланып жаткан учуру. Бекболот Бактыбеков Ысык Көл облусунун Түп районуна караштуу Балбай Баатыр айылындагы номер 5 Зина Сейитова атындагы орто мектептин окуучусу. Ал бир топ эстрада ырчыларына жана вайнерлерге жолугууга үлгүрдү. Анын инстаграмдагы баракчасына 100 миңдеген адамдар катталып, чыныгы жылдызга айланып кетти десек болот. Буга чейин Бекболотто Садыр Жапаров кабыл алат экен деген сөздөр айтылып келген. Буга президенттик аппараттан мындай билдирүү келип түштү. Учурда Садыр Жапаров аралыктан иштеп жатат. Эгерде жакынкы күндөрү Бекболотту кабыл ала турган болсо, аралыктан кабыл алышы мүмкүн. Же жолугушууну кийинкиге жылдырат, деди Галина Байтерек. Ал эми ырчы Анжеликанын үйүнө барып, анын ден соолугун сурап келди. Жолугушуудан соң ырчы Инстаграм баракчасына мындай билдирүү калтырган. Ден соолугуңузду сурап, менин айылыман кырсыктап калдыңыздар. Аллах сактап калды деп батасын берди периште. Бекболот, чоң рахмат сага. Инстаграмды позитивге толтуруп, сенин эле жакшы жаңылыктарыңды көрүп жылмайып калдык. Шашпай тикток тартып, үйдү кыдырып, жайкы каникулга келем деп кетти. Эртеңки ажыбыз менен боло турчу жолугушуу оюңдагыдай өтсүн. Сөздөрү мончоктой тизилип, орду менен айтылып, чоңдорго үлгү болчу патриотубуз өсүп жатыптыр. Бар болгой деп жазган. Мындан улам социалдык тармактын колдонуучулары Бекболотту Анжелика эле багып алса болмок деген пикирлерин жазышууда. Булак лайк кейже.